На текущий момент в стране действует 99 лицензируемых видов деятельности. Предлагаемым проектом закона исключаются 33 вида деятельности. Таким образом, планируется сокращение до 66 видов лицензий и разрешений. Из них лицензий 36 и разрешений 30 видов. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам менен биз баарынан дагы ушул өзүбүздүн ишкерлерге жөнөкөйлөштүрүү, ашыкча бюрократияны алып салууну көздөп жатабыз. Буну менен биз эгерде шылуун эмес, чет жактан чыныгы инвесторлорду алып келебиз десек, чыныгы капиталдарды тартабыз десек, буга барышыбыз керек. Туура буга чейин биз 231 лицензиядан 101ге чейин кыскартканбыз. Бул дагы өзүнчө бир чоң кадам болгон, жеңилдештиргенбиз. Бирок убакыт бир жерде турбайт да. Биз мына биз ИАЭПке киргенибизге байланыштуу, нормативно правовой базабыз күндө алмашканына байланыштуу биз дагы мезгилдин талабына ылайык биз дагы өзгөрүшүбүз керек, биз дагы алдыга жылышыбыз керек. Ушуга окшогон өзгөртүүлөрдү биз мезгилдин талабына ылайык биз дагы өзгөрүшүбүз керек. Жана эң негизгиси биздин ишкерлерибизге, бизнеске ылайыкташтырылган шарттарды түзүп беришибиз керек. Мен мисал катарында бир эле мына медицина тармагын келтиргим келет да. Медицина багытында бир лицензия, жалпы лицензия берилет, бирок анын ичинде 95 багыт бар да, бардыгына бирдей талап көрсөтүлгөн. Бул биздин көз карашыбызча өтө туура эмес. Себеп дегенде жөнөкөй бардыгына мындай түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай жалпак тил менен мисал келтирейин. Нейрохирург менен УЗИстин лицензия алууга талаптары бирдей болгону туура эмес деп эсептейбиз да. Себеп дегенде кээ бир специализацияларга көбүрөөк талап кылынат, билим, илим, кээ бирлерине таптакыр башка. Ошолордун баарын жалпылаштырып бир казанга салып коюу бүгүнкү күндөгү редакция өтө туура эмес. Жана биздин өзгөчө мына частный сектордо иштеп жаткан ишкерлерибизге болуп көрбөгөндөй тоскоолдук жаратат деп эсептегенибиз үчүн ушундай өзгөртүүлөрдү сунуштап жатабыз. В связи с чем, предлагается в приложениях 1 и 2 к закону законодательное закрепление всех лицензий и разрешений с указанием специализации. Это позволит соискателям лицензии осуществлять деятельность по отдельным работам, услугам, действиям и операциям и облегчит условия получения лицензий и разрешений. Также законопроект предусматривает разделение лицензий и разрешений. Бесплатными будут лицензии по 55 видам деятельности. Предлагается автоматизировать процедуры выдачи лицензий в электронном виде онлайн, что обеспечит прозрачность процессов лицензирования, позволит улучшить межведомственное электронное взаимодействие и объединение информации по выданным лицензиям различных лицензиаров в единый реестр, обеспечит улучшение системы лицензионного контроля. Сокращаются сроки проведения лицензионной проверки в 3 раза, с 30 рабочих дней до 10. Основная цель законопроекта – это оптимизация и либерализация. Если мы хотим привлечь действительно или обеспечить какой-нибудь приток капитала извне или серьезные реальные инвестиции, на наш взгляд, это один из первых шагов, которые должно предпринять правительство.